жакканда жакпаганда эмне ал кабинет деген кабинетте отуруп иштеш керек. Парк Панфиловдон деле орун берсеңер отуруп алып иштей берем. Жок, ошол эле ойдо мына кайсы киндик ишин. Каяктан алдыңыз эле? Мен 1,5 жыл мурун мен толугураак кишим да кичине тиктиргем, ошол боюнча эле кийип жүрөм. Канча сомго тиктирдиңиз эле? Бир где-то $300 тегеренде тиктирем. Бирок ботинкаңыз жаңы го. Ботинкем жаңы алдым, ботинкем жок эле. Ботинкем где-то 6.000 сомго алдым. Жок, алга атайын даярданган жокмун. Кыш келип калбады ошонун үчүн эле. Жок, 2015-жылы бул жерде ошол мурдакы ошол созывдун депутаттары чакырганда келип көрүп кеткенмин. Бул экинчи жолу десем жаңылышпаймын. Бир аз толкундануу болуп атат, анткени эң жаш экенмин. Өзүм курактуу жаштарды көргүм келген чындыгында. Менден 3-4 жашка улуу эжекелерим, агаларым бар экен. Буюрса алар менен биргеликте Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошобуз деп ишенем. Жок, андай деле уктабай чыга турган болгон жокмун. Уже өткөнүбүзгө көп эле болуп калды. Жанагындай биринчи толкунданып өтүп, кандай иштейм деп көбүнчө даярданып, бүт кагазга түшүрүп ойлорубузду фракцияда көп сүйлөштүк өзүбүздүн партиялар менен. Эми мен билем, аткарбай эле мындай айтып бербеймби? Ой, господи. Акмөңгүлү, аскатоолор, асказоолор, талалар элибиздин жаны менен барабар. Сансыз кылым ала тоому, ала тоону ырдаганда билдеткен эми. Ырдаш керек. Ырдаш керек. Эми ырдасам кызыктай болуп калат го. Жакшы, рахмат. Бирок жаттабаңыз жакшы. Жок, мен жакшы билем, просто баягы мындай айтканда толкунданып атат окшойм. Эми ким айтса ал өзүнүн деңгээли, өзүнө жараша, анан ушу суроону берген өзүңөр силердин деле деңгээлиңер деп айтсам болот. Эң негизгиси ошо. Муну биз бербесек ким берет анан? Башка площадкадан деле жооп берүүгө мындай убакыт келет болуш керек бул суроого. Эми бул жерде эл тандаган депутаттар келип отурат. Бир жагынан бир мандаттуу. Анан өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы бир жакшылык кыла албаган, же болбосо үй бүлөсүн бага албаган диванный эксперттер сүйлөй берет. Жаңы жыл бул үй бүлөлүк майрам. Дайым. Мен дайыма үйдө тосом. Балдар менен, неберлер менен үйдө тосом дайым. Кимге кандай белек даярдыңыз? Белек бул купуя сыр болуш керек. Себеби айзат алып келет ал белекти. Мен даамын таткан жокмун. Мен силерге биринчи эле ошол шайлоо бүткөн түндө эле айтпадым. Анын даамы ачуу, таттуу. Мен кандайдыр бир бул жерге мындай көп маани бербейм. Анан биз кетсек деле өмүрүбүздүн жарымы ушул жерде өтүп атаң көрө бир 2 ай 3 айга келгендер деле ошентип айтат, 1 жыл 2 жылга келгендер деле өмүрүбүздүн бир бөлүгү ушул жерде өттү. Биз ушул жакка кирип чыксак болот эле дегендей кылып, эгерде бул өмүрдөгү жашооңдун маңызы ушул ак үйгө кирип чыгуу болгон болсо аман эле болайлы. Аман эле бол.